Салам достор, мен YouTube каналыма кош келиңиздер. Бүгүн конокто Асема. Сулуу айым, блогер, ырчы, актриса, сүйүктүү жубай. Аябай мактап койдуңуз. Жок, чын эле айым деген бир сөздүн көркүн ача турган кыз да Асема. Рахмат келип бергениңе. Анан мен подписчицаларым, мен ойлойм бүгүн бул видео сөзсүз аябай көп просмотр алат. Асеманын сулуулугунун сыры эмне деп ошо видеону сөзсүз акырында ачабыз, сулуулугунун сырын. Макул. Асема, мен деген билесиң, сулуулук жөнүндө көп сүйлөшөм, ден соолук жөнүндө көп сүйлөшөм. Анан сени да бекер чакырган жокмун. Сулуулук деген сенин түшүнүгүңдө эмне? Ошо мен үчүн кызык да. Сулуулук деген эмне? Сулуулуктун символу сен үчүн ким? Сулуулуктун символу болуп мен өзүм апам эсептейм. Сулуулук бул жан дүйнөңдө да. Жан дүйнөң ак болсо, жан дүйнөң таза болсо, жан дүйнөң эчтекеден кысылбаса, эч кимге карызың жок болсо, оюң таза болсо, эч кимге мындай бир көз каранды болуп, тигиден ашайын эле деген оюң болбосо, мына сага сулуулук. Понимаете? Нервиң жээлбейт, ар дайым ошондо сен сулуусуң. Жан дүйнөсү тынч экен, Тынчтык. Вот, ошон үчүн кабагына эч качан буруч түшпөйт экен. Ошон үчүн жини келбейт экен. Аны кое турбайсызбы? Мен ошону түшүндүм да. Жок, түшүнгөнүңүз туура. Эми сиз мени туура түшүндүңүз. Кээде мындай болуп калат да. Эми мен чын айтканда шоу бизнеске аттанганда, шоу бизнес мени бир аз өзгөрттү. Ооба, туура. Мен баарын эле ошо мен кандай тарбия көрсөм, кандай адамдардын арасында чоңойсом, кандай нерсени көрсөм, кандай сүйүүнү көрсөм, кандай сүйө алсам, мен шоу бизнесте андай нерселерди мен кечирип коңсо ыйгара албайт экенмин кээ бир адамга. Себеби адам көп, мен жалгыз баарын эле ою менен мен болуп бере албайм, болгум келбейт. Ушул нерсе менде турат да. Мени кактыбы? Ошол замат мен ордуна коем. Болбосо анда поезд кетип калган соң кереги жок. Аны эстеп, анан кайра чукулап, мен сөз тештиргенди жаман көрөм. Ошол эле замат бүтүргөндү жакшы көрөм. Айттыбы? Анда сен дагы айтып калышың керек деп. Шоу бизнесте актриса болушуң керек экен. Эч качан чындыгыңды айтпашың керек экен. Дайыма күлүп, жайлап, ушунчалык 300дү, 400дү, 500дү, 600дү, тиги буну жамандап атса, бул буну жамандап атса, тигинин баарын сөзүн уксаң да кайра экөө достошуп жүргөн чакта, 20 жылдык дос болуп чыккан кезде дагы сен ошону жутуп туруп күлүп башың керек экен. Нерсени айтайын сага, бул жаман гана шоу бизнесте эмес. Жашоодо да бүт жерде өзгөчө. Политикада билесиң да, биздин үстүндөгүлөрүбүз. Бир күн урушат да, эртеси күнү чайлашып жашынакай эле отурушат. Бизге шоуну көрсөтүп койшот. Таң калыштуу нерсе. Кадимкидей эле ишпега жөнүндө сүйлөшпөй эле коелу, сулуулук жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн. Сулуулук бул позитив. Сулуулук бул жан дүйнөңдүн тазалыгы. Сулуулук бул бирөөнүн ою эмес, бирөөнүн жашоосу эмес, бирөөнүн кызыкчылыгы эмес. Сен өзүңдүн жашооң, өзүңдүн тандооң, өзүңдү сыйласаң, өзүңдү сүйсөң, демек сен өзүң каалаган нерсеңди жасайсың да. Беттеги буручта эмне кылабыз? Беттеги буручты анан жанагындай мен сизге ушу буручту келип чойдургум келип жүрөт да. Сиз менин буручум жок дейсиз. Буручум бар. Буручум турат болуш керек, мына могу жерде буручтар бар. Салон иштетип жүргөн кезде кыздарым айтчу да, сен же бетиңизде бир жок экен. Канчадасың, Асема? 34. 34. Канча балаң бар? 3 балам бар. 3 бала бар. Биринчисин канчада төрөдүң? Биринчисин 23 жашымда төрөдүм. 23, анан кийин 25 жашымда төрөдүм. 25. Анан кийин мына 33 жашымда. 33 жашымда. 33 жашымда. Мен 37 төрөдүм 3-чү баламда. Айтат элем да, эгер заводубуз аябай жакшы иштесе,
көп эле бала төрөш керек экен. Чын айткандачы. Анткени төрөгөн сайын адам жашарат экен, алмашат экен, кадимкидей денеңди алмашат экен, бардык мүчөңдү алмашат экен, абсолютно психологияңды алмашат экен, бардыгы алмашат экен. Чын. Анан эми мен профессиям мындай эмес экен, заводум андай күчтүү эмес экен. Анан өзүм кичинекей болгону менен 4,5 килограмм бала төрөйт экенмин да. Мен чоң бала чоң болуп турбайбы? Күйөөм кичинекей, мен кичинекей, сөктөрүбүз кичинекей, мынасы манас төрөйм. Эмчекемиздиңби? Ооба. Биринчи баламды аябай карадык. Эми албетте биринчи бала тем эле деп баланы кароодон, бирок азыр сөз баары сен жөнүндө көбүрөөк да. Асема баланы эмчек менен эмизгенде, мисалы бизге да көп кардарлар келет. Бизди көрүп турганда эле подписчиктерге абдан кызыктуу болуш керек. Баарын эле көйгөйү түшүп калат, шалбырап калат деген барбы? Же андай көйгөй жокпу? Албетте бар. Кантип эле шалбырабайт, кантип эле чоюлбайт, кантип эле айрылбайт. Албетте. Мен эми айтып атпаймынбы, балдарым чоң төрөлөт. Мен денем аябай чөйүлөт. Мен денем өзү кургак. Мен өзүм сууга муктажмын. Мен сууланып, мен ушундай сууга муктажмын да, постоянно бетимди влажный кылып турушум керек. Мен оозум жарылат. Постоянно оозум жарылып, көзүм кургайт. Ушундай да, денем кургайт. Анан мен постоянно крем сүйкөп отурушум керек. Дайыма мен өзүм мындай влага берип турам да. Нерсени белгилеп кетким келет. Кыз кишини баары бир кыз киши сулуулугу менен алат эмеспи? Баары бир көздөрү менен, баары бир ошол эле фигура менен, ошол эле мындай айтканда мужики глазами дегендейчи. Да, мужчина любит глазами. Ооба. Албетте, сулуу, татынакай, чырайлуу, кантип эле карабай коет, карайт да. Эми ошону ансыңарындай аялды бактылуу кылган бул эркектер да. Анан эркектерди дагы бактылуу кылган аялдар. Мен билем, фигураны сакташ өтө кыйын. Бирок аял затына, аял кыз кишиге кичинекей кезинен бери бийге басым коюш керек да, бийге бериш керек. Баягы мындай болот да, легкий атлетика болот, тяжелый атлетика болот, спорттун түрлөрү болот. Ошого дагы кыздын фигурасына байланыштуу дагы спортко бериш керек. Дене түзүлүшү ар кимге ар башка да. Ооба. Ошо кызыктуу суроо болуп атат, дене түзүлүшүнө карата анар бирлени ойлоп калды. Менин кызым дене түзүлүшүнө карата мен кандай спортко берсем деп. Мындай айтып кете аласыңбы? Мындай мисалы айтып кете алам. Примерно хотя бы. Ооба, болот да, мисалы мен азыр кызым бийге бере элекмин. Бирок уже бере турган мезгил келатат. Чыныгы профессионалдуу бийге деп атам да, хореографияга. Кызымдын дене түзүлүшү буту колу узун да. Мен балетке берсем бул узарып кетет. Кыргыздын кызына 2 метр болгон жарашпайт, күйөө тие албайт. Кыргыздын жигиттери кичинекей, ачык эле. Жок, чын, сеники турап. Жөнүндө ачык эле. Жигиттерди өстүрүш жеңил эмес. Мен уже көрүп атам, менин кызым бою узун болот. Өзү 8 жашта болсо байкесинен узун болуп атпайбы? Ооба, анан туралы. Кайнатам тренер, өзү волейболист, заслуженный тренер. Эми бою аябай узун. Кызым өзүнүн чоң атасын тарпты. Мен уже көрүп атам. Буту 36. Кыздын буту 36, 8 жашар кыздын. Элестетсеңиз, бул кызды мен современный бою канча? 170. 170. Меники 165. 165. Сен кыргыздын кызы үчүн бойлуу кыз экенсиң, а? Кыргыздын кызы үчүн. Кыргыздын кызы үчүн бойлуу кыз экенсиң. Бул статистика боюнчабы? Жок, орто мен деле көп эле көрөм да. Негедир мен миниатюрный кыздарга кирем. Миниатюрный по сложению, то есть конституцияң боюнча. А бирок мен сизди мисалы миниатюрныйга киргизем, кичинекей адамга киргизем. Бирок сиз деле 165-160 болсоңуз керек да. Мен 160мын, бирок ошо кыргыздын кыздары көбүнчө 160 жана эң узун ошол. Бирок Асема азыр акселерация болуп атат, учитывай. Акселерация азыркы кыздар жана азыркы балдар
мурдага караганда бою узун болот. Бул эмне? Бул растяжка. Бул только өзүнүн денесине, муундарына, өзүнүн туура алып жүрүп басышына, эч жерин качка мачка эмес. Ошо жөн хореография, жөн современный танц, да. Илчек, ошол эле туура басып, осанкасы жакшы болсун, башын бийик көтөрүп бассын. Уже бул кызда спортивный телосложениясы бар, уже бар, да. Буну просто надо поддерживать. Антпесе мен тяжелый атлетика берип койсом, качок болуп кетет. А тяжелый атлетика кандай кыздарды бериш керек? Мисалы кандай кыздарды бериш керек? Эми бул жерде любительге жараша болот да. Бул жүрөгүңдү сүйсөң сен миң ичке болосуңбу, миң качок болосуңбу, бияң чоң болобу, тияң чоң болобу, баары ошого барасың да. Бирок мен мындай четтен караганда, спортсмен катары айтып атам. Мындай четтен караганда кандай жакшыраак болот деген, кандай ашык ийбеген, кызга кандай болгондо жарашыктуу болорун мен ошону айтып атам да. Мисалы, тяжелый атлетикага негизи кыздарга барбай эле коюш керек. Ооба. Себеби дегенде кыздын расположениясы бул төрөткө байланыштуу. Биз мышык сымалбыз да. Биз төрөшүбүз керек. Биздин спорт бул төрөшүбүз керек да. Биздики бул уже природадан алынган соң биз төрөй беришибиз керек. Бирок төрөгөндө минусу бул жерде биз өзүбүзгө убакыт беришибиз керек. Эс алууга, витамин кайра кабыбызга келген. А бизде андай шарт жок да, бизге төрөй берсек кейбирөө подряд 10ду төрөп коюшат, чүмпектерин агызып алып багышпайт же өздөрү бири-бирине сүйлөшүп эле бирдеке эле жак калтырып кетет, анан Москвага кетет. Кече Чубак ажынын интервьюсун көрдүм, ошо Чубак ажы деле айтыптыр да. Подряд төрөгөн, эми ал деген аябай көптү окуган адам, динде дагы подряд төрөгөн болбойт экен. Болбосо витаминдериңер жетпей, жанагындай кичинекей кыргыздарды төрөйт экенсиңер. Жоорулуу деген. Ооба, ошондой да. Анан эми Кудайдын буйругу да, баягы адам баласы өнүгүп өскөндө гана бул өзүнүн үй бүлөсүндө планированный нерселер жасайт да. Адам өнүгүп өспөсө, эмне кылайын эми мен деген. Ошондой Кудай берип койду да, мен 10ду төрөдүм, 5ди төрөдүм, эмне кылайын эми акчабыз жок болсо, ким багат, эмне кылайын дегендер бар. Деп мамлекеттен сурап, башкалардан сурап, ооба. Бирөөнү күнөөлөгөн дагы үй бүлөлөр бар. Жок дейм. Ал үй бүлөгө барсаң, же атасы алкаш, же апасы дагы бирдеке, анан болгон жүрөгүң ооруйт да. Ошол үй бүлөдө төрөлгөн балдарга жүрөгүң ооруйт да. Пандемияда сен да барып жүрдүң, Ооба. Барып мен көрүп аттым, барып, жүрөгүм ооруп атат деп чыгарып. Мен көрсөткүм келбейт негизи, бирок айла жоктон көрсөтөсүң. Хайп болуп кетпедипи? Анан эми айла жок. Хайп керек дечи, хайп жок кантип жашайсың? Жок, мен хайп жок эле жашаганды жакшы көрөм. Илгери мен китептерде, мындай илгерки романдарда кыздарды атка мингизбегиле бутуңар кыйшык болуп калат. Мен билем, сен кичинекей кезден баштап спорт менен машыгып, сен өзүң айтасың, я бывшая спортсменка деп, туурабы? Жана бийге барып, мен сенин инстаграмыңан да көргөм. Ушул кичинекей кыздар биз болчубуз бийлеп аткан деп, кайсы бир ырчы менен, бир ырчы менен түшкөн сүрөтүңдө. Алтымыш Кадыров менен. Анан сен ошон үчүн сенден сурап атам да, жанагындай атка минсе кыздардын буттары кыйшык болуп калат деп. Анан бизди көрүп аткан энелерге, мына кыздын буту кыйшык болуп баратат, кандай спортко берсем, кантип түздөсөм? Мына кичинекей кезден баштап танцы дедиң, хореография. Дагы кандай нерсеге эметсе болот? Кыздар мен айтат элем, балет түздөйт. Балет түздөйт. Азыркы бийлерди мен мисалы бий деп эсептебейм. Кечирип коюңуз, туурап берип коюн. Мынтип турандан кийин бир жамаш мынтип коюп анан антип койгон. Мисалы азыр ушундай хайп болуп атпайбы? Профессионалдуу бийчи катары бий деп эсептебейм да. Бий деп эсептейм. Мени кечирип койсун, кыздар ошентип бийлеген. Асема, эми дагы сулуулук жөнүндө. Асеманын күнү, Асеманын күнү кандай башталат? Мына сенин күнүңдү эле эртең менен турдуң, көзүңдү ачтың, анан менен көп киши суроо бере берет да. Кантип эле сен ушул фигураңды сактайсың депчи, кантип эле ушул элдер ойлошот окшойт, мен өзүмдү карап эле ушу өзүмө салмошуп эле жүрө берет депчи. Жок, кандай эмес, бардыгы параллельно. Мисалы, таң атпай турганда мен балам тургузат, будильник. Баламды алам да бутума коем дагы упражнение жасайм.
упражнение баштайм. Бетимди жууп элек кесте. Кроватымда эле, кроватымда жаздыгы жок эле уктайм. Асема жаздыгы жок уктайт, ошондагы. Жаздыгы менен жатам. Эмне себептен? Билбейм. Мүмкүн бул бийден дагы. Мойнуңда да буручтар жок. Жок. Почта жок. Сулуктар эмне? Биринчи кольцо Венеры. Бул эмне? Ну, кольцо Венеры деп коет. Акырындан пайда боло баштайт. Биринчиден акырындан картайып келатсың. жок, картаюу да жакын боло элек экен. Но сотканы монтип карагандан болот биринчиден. Кечке монтип карай бересиң, анан көрүң жерлер Биз постоянно мындай. Ошондой Биз мынтип сүйлөбөйбүз, мисалы, биз мынтип жүрбөйбүз, туурабы? Буга да упражнение кылыш керек дайыма. Жаздык жок жатат, так. Жаздык жок жатам. Бутумду эмнегедир моундай кылып уктайм. Кантип көрсөткүчү? Мына мынтип да. Эки жакка качып баштайбы? Калтайып. Мен билбейм эмнеге, бирок мага ошондой удобно да. Таң калышат да, эмнеге депчи. Ну, не знаю, может быть, ошондой растяжка болуп көнүп калганмын, билбейм. Кээде мисалы көйнөк кийбей калганда постоянно уже автоматически бутум эки жакка талтай берет да. Бул бийден болуш керек деп эле ойлойм. Анткени кичикебизде бизди аябай гонять этчи. Зинаида Ашимовна деген педагогубуз. Ошондо сөзү бар эле да. Биз аябай жаман көрчүк да, бизди гонять этчи, аябай тимлештетчи. Терибиз акканча эле башыбыз айланганча иштечик да. Көп нерселерди, көп упражненияларды жасатчы. Ылдыйдан өйдө секиртип ишип, асмандан кармалып ишип, көп нерселерди жасатчы. Анан ошондо деле бизге айтчу: вы меня еще вспомните деп айтчу эле да. Мен азыр Зинаида Ашимовнаны постоянно эстеп жүрөм. Постоянно, анткени рахмат деп жүрөсүң. Рахмат айткым келет да. Денемдин түзүлүшү, бутумдун түзүлүшү, сулуулугу, эми мен өзүм сүйөм өзүм буттарымдычы. Мен билбейм, мен сүйөм, мен даже күйөөм суктанат, мен буттарым менен күйөөмдү чапам. Мына Асемадан сулуулуктун сырлары. Баягы мага буттарым жагат, менин өзүм денем түзүлүшү жагат, спортивный түзүлүшкө кирет, подтянутый булчуңдары менен, керектүү жерлери менен да, керектүү булчуңдар менен да. Прессим бар, өзүмдүн прессим сакталган. Мен аябай сүйүнөм да ошогочу. Мисалы, отурганда кыздардын ичтерин складка камырдай болуп көрөм да. А меники складка болбойт, меники прессим сакталып турат да, но ошентсе да байкуш ичим ушунча 4,5 килограммды көтөргөн соң, бул уже растяжка болсо дагы байкуш кичине балдардын көтөндөр бириш болуп кетет го. Кичине ушундай болот да, ичимчи. Ушу ичимде проблемасыз менин ичимди оңдоп бересиз. Андан эч качан аны бат эле кылып коюш. Жанагы прессим бар деп атпайсыңбы? Ошо спортту качан тыштадың? Же тыштай элексиңби азыр? Тыштадым. Бийди тыштагандан кийин мен сөөктөрүм ооруп баштады. Мен ушундай эле тартылып эле ушинтип ийилгим келип эле убакыт жок болуп атат да. Ушинтип ийилип, аны мен азыр мындай образ коюп атам да, параллельно жасап кетеримге. Сен күнүң жөнүндө дагы айтып кетчи. Ооба. Мисалы, эртең менен турдум, пресс качать эттим, буттарымды дароо элеби? Ойгонуп туруп эле дароо эле пресс качать этесиң. Анткени ичимде эчтеке жок. Кандай планка менен пресс качат? Эртең менен турганда сизге ичиңиз жакпайбы? Жакпайт. Мен эртең менен турганда ичим аябай жагат. Плоский живот, ну такого живота, только ичинде тамак аш эч нерсе жок, газдар жок. Меники прям плоский живот болот. Мага ошонусу жакты. Ошол кармам калсам кемде раста деп баламдын биягына коюп алып раста. Кандай качат этесиң ошол? Конкретно айтып койчу, кээ бирөө жатып алып бутун карматып алып өйдө турат, же кээ бирөө бутун көтөрөт, кандай? Жок, мага ичим жардам бербейт, кармалбайт. Мен атайын ошо, мисалы, кровать турса, жаздык эле жок эле жатып алып эле бутумду 30 градус көтөрөм. Кармайм, пока ичим уюп кеткенче, болот го мынча секунд, мынча сана, мынча деп. Жок, мен прям мен өзүм көкмүн да. Мен ичим уюп кеткенче турам. Молодец. Прям чыдайм да. Кайра кое берем, анан кое берип деп жатпайм да, мисалычы. Бул ушундай, биз физиологиясы ушундай. Биз бирдеке болсо эле деп жатып алабыз, чын элечи. Жок, мен ошол нерсени лучше чыдап коем. 10 жолу ошондой кылып коем, анан кийин деп жатайм. Молодец. Андан соң всё, турдум, кеттим, тишим жууп атканда деле, мисалы, жан башымды упражнение кылам, албетте бийлейм. Бошотуп кайра чыңап бийлеп, не только жан башты бошотуп, керектүү жерлерин баарын бошотуп жасайбыз да, ошонун баары сулуулукта.
Андан соң туруп алып тишимди жууп бүткөндөн кийин чачымды жасаганча чачымды алаганча шпагатка отуруп кайра туруп бутумду нары бери жылдырып столго коюп алып деле плиелерди жасап мен параллельно кете берет да. Пока тамак ичкенче. Калтырбайбы сеники? Антпесе сөөгүм ооруйт. Анан кийин эме кийимимди алып алып же шарфымды алып алып эшикке кып чыгып могу жеримдеги булчуңдарыма качка берем. Жана эме сыяктуу гооппу, жана резинка бар сыяктуу гооппу? Ооба, резинка болбош керек. Болбойбу резинка бизге? Просто мындайдан тартып аласыңар да, анан кийин өзүңөрдү кармайсыңар, ылдый түшүп. Раз деп чыгып, бул жака. Жакшы да? Бул жака. Ошо менде качок болуңар келсе деле. Анан насчет грудей. Бул проблемный зона. Проблемный зона. Мен ачыгын айтканда массаж жасайм. Кантип? Баягы айтат го, мисалы ачык айтканда биз төрөгөндөн кийин түшүп калат да. Меники түшүп калган жок. Булчуңдар бар да ал жагындачы. Ошентсе да эми естественно төрөгөн вариант көрүнүп атат. Чойлап, сүт болгондо чойлат, жумшарат. Ошентсе дагы деп эле эме депрессияга отуруп эле нерв болбош керек. Ал нерсеге убакыт керек. Дене чарчады. Дене жарылды, дене да эс алыш керек. Дене сен депрессия менен кайра денеңди депрессия кылып зачем? Наслаждайся жизнью, кайфуй, кушай пока что тебе что можно, да. Кайфуй жизнью, дыши глубоко, побегай. Пока что ушундай, да. Анан бир 5-6 айдан кийин уже можно усердно заниматься. Анткени дагы кичирейет, сүтүң азайып баштайт, өзүнүн нугуна келип калат, Анан уже упражненияларды жасаса болот. Кандай? Жерге жатып алып, мисалы жерге жатып алып, атайын, мейли, мен баламдын бокторун копком. Памперстин боктору болот го, жаны чычкан деле, ошол чычкан памперстин эле алдына үстүнө жата калам дагы, өзүмдү кармайм. Мындай коюп алып, монтип коюп алып, түп-түз дене кылып туруп, азыр ушундай популярный го. Осанкамды түп-түз кылып туруп, и турам ушундай. Уюп, тим эле жаным кашайгыча. Памперсти ороп туруп эле анан ошо памперске мынтип туруш керек. Жок, мына памперсти койдук астыбызга, ошо денең түшүп калбаш үчүнчү, и держишь себя. Кто-то делает свечку ставит, күбүзүп туруп, чтобы ошого тийип кетпеш үчүн. Түшүндүм, тийип кетпеш үчүн. Кто-то еще мындай бир жаман острый нерселерди коет. Анан мынтип турасың, ичиң тийбеш керек. Конечно, жаным. Ошондо төштүн булчуңдары чыгалат. Төштүн булчуңдары, ичиңдеги пресс, жамбашыңдагы булчуңдар, бутуңдагы булчуңдар. Эми буну да туура жасаш керек. Деп турбай, мындай туура жасаш керек. Жамбаш көтөрүлүп туруш керекпи? Же түп-түз болуп туруш керек? Түп-түз мындай, түп-түз, туруш керек. Анан тердеп атсаңар дагы албетте калчылдайсың, албетте давленияң может көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бунун баарын аздан баштап анан ошончолук сен ушинтет эле деп анан ошого жетиш керек. Ичтериңер күйүп, анан бок болбой. Анан мен сөгүп жүрсө да. Абайлап лично мен өзүм жиркенчекмин да. Негизи анан ошо какашканы коюп коем да, тайынчы. Ошого тийип калбайын депчи. Молодец, Асема. Эркиң укмуш экен, күчтүү экен. Анткени сулук бул биринчи эрк. Туурабы? Эгерде ооба эркиң жок болсо сен туруп алып эле дароо прессти качать этип, анан буну качать этип, анан айтып койсуң, менин сулук сырым деле жок, мен эчтеке кылбайм. Анан чай ичесиң, ошол эле эметесиң. Чай ичип атканда приседание кыла мисалы. Мисалы ал ичиңе кете берет да, ичиң менен движение кылганда ошо пресстин баарын жасап койгонсуң. Кружкаң кармалып, мисалы, отуруп алып, приседание встал, кадимкидей как будто на стульчик садишься, встаёшь. Сеники кадимкидей эле эртең менен фитнес болуп турбайбы? Параллельно деп атам го. Молодец. Андан кийин балконго чыгып алып свежий воздухту ачып алдым. Кофеби, чайбы, опять банан жеп атасыңбы, икры качаешь. Носочки встаете, мындай крайга прямо на носочки. И все, пошли, поехали. Жөн эле туруп туруп. Конечно, икры качаем. Икры не так качаем. Потом түз кылып алып качаем. По шестой позиции. Потом по первой позиции. И отвисать надо, отвисать. Отвисать надо. Ылдырак, да, себя поднимать. Если хотите, балдарыңарды көтөрүп алып койгула. Это будет еще лучше, да, эффект. Бул буттарга.
ошо сонун анан айтасың сырым жок деп. Мына канча сырың бар экен. Анын идеалдуу фигурасынын сырлары ушта турбайбы? мен фигурам идеалдуу эмес, но бирок өзүмө өзүм жагат. Үчөөнү төрөдүң, 3 баланын апасысың. Сен карачы, эч нерсең деле жок ашыкча. Анча кемчиликтерди амал ар бир эле кишиде болот. Аны сделаем деп койсузбу? Ал вообще проблема эмес. Анан сонун косметикачы? Бүгүн косметика алып берейин деп атасыңбы? Эми косметика мен бир аз уялып атам. Бурун салон ачкан соң бир аз бул багытты да көрөйүн деп өзүм визажист катары окугансың визаж. Окуп, визажист болуп, визажист катары мен өзүм салонума салым кошуп иштеп көрөйүн дедим. Бирок мен косметиканы кубалап, өзүмө косметика сатып алып, мындай бир бетиме акча кетире элем. Мен сизге барам эле. Сен эмне үчүн айтайынбы? Сенин териң аябай жакшы да. Мен мисалы профессионал катары айтып атам. Ошон үчүн сен ошон үчүн сен аны менен проблема көргөн жоксуң, көйгөйүң жок да. Болгон нерсени алып сүкө бердиң. Мындайда рекламага көп нерсе беришет. Чынын айтканда сүкө берем. Изин деле буну кайкат жагын. Бирок ал андай болгону менен мен бүгүн дагы мен бир укмуш болуп кетти. Өзгөрүп кетти дебейм. Анткени анысы деле жакшы. Ал мага бул рекламада. Анан сиз айтпадыңызбы, сен үчүн эталон кийим депчи. Апамды айттым. Апам негизи азыркыга чейин жаман көрөт боенгондорду. Ал ойлойт бул дурачкалар депчи. Потому что убактысын баарын боенгонго кетирет, боегон. Башка көрсөтө турган эч нерсеси жок. Башка сулуулукту көрбөйт экен да, депчи. Ушунтип эле чаптан беришет депчи. Анан даже мен ушу кирпик өстүргөндү даже жаман көрөт. Мен апама көрүнбөйм. Сенчи. Апаң ошентип элет экен, сенчи. Мен болсо мен боенгум келген чакта дагы мен аллергиям бар. Косметикага. Мына аллергазол алып жүрөм. Мен косметикага аллергиям бар. Мен туш бое албайм. Легче нарастить. Наращенный кылдык, бирок ошентсе да наращенный менен баягы ухаживать этиш керек, ага да көңүл буруш керек, тарап туруш керек, правильный кылып туруш керек, анан суу тийиспеш керек. Ну как мен суу тийиспейм? Как? Мен сууга муктаж болуп атсам, мен монтип тийизем да, душтун алдында турам да. Анан кантип тийизбейм, бат эле түшүп калат меники. Эми эмне кылайын? Баягы чыдамым жок да. Мен минусум ушундай. Маскаларды коесуңбу? Мисалы бетке тигиндей маска, мындай мейли даяр маскаларды. Мен массаж жасайм көбүрөөк. Массаж жасайм көбүрөөк. Кандай массаж? Душка кирем. Душта мен мисалы мага баняга түшсө болбойт. По-женски, да? Массажный душтар болот го. Биздин дагы напор катуу. Ошону мен 5 минут бетиме кыймайм. Кан жүгүрүү жакшыраак, особенно түндө, вечер. Кечирээк мен аябай жакшы ошондой бетим массаж болуп өзүм винодон ичип алган киши кайфовать этем десеңиз тамаша. Бирок чын аябай жакшы көрөм да, тим эле уйкум келет. Массаж, анан бягында массаж кылам. Еще гидро бирдеке болот окшойт да. Увлажняющий крем. Увлажняющий крем. Азыр эмне чыкты? Мына увлажняющий кремди ошо кечинде гиалуроновая кислота. Туура? Сурап койдум, болду. Туура. Ичким, жакшы крем, жакшы марка. Сурап койдум, болду. Эртең турсам тим эле, эми менен жаш киши жок да, мыначы бетим ушундай бархатистый болуп калат да. Анан сухая, кургак болуп менин кургак да. Анан бетимде май болуп турса сүйүнөм да, ошону да мынтип массаж кылып. Майлуураак крем керек экен, бул сен үчүн бир аз эмерээк. Слабый да? Слабыраак, мисалы берем майлуураак крем. Анан мына каш боегучум бар. Каш боегучум бар экен. Эми кашты боёйт десем, монтип боебойм. Правильно боейм да. То есть подчеркиваю красоту дейинчи, мындай айтканда. Макияжды аябай умеренно коесуң да, мен байкашымча. Көрдүңүзбү? Мисалы меники часто опять же сухость, ушуларды коем. И увлажняющий пудра. Миша. Ошон болот. Анда кремиңди эле, мына кремиңди алмаштырыш керек. Анткени бул сен үчүн бир аз эмерээк да. Бирок буну мен только ночнойго колдоном. А күндүзчү? Күндүз мен солнцезащитный крем колдоном. Кандай? Арзан эле любой эле солнцезащитный крем эчи. Сага майлуураак керек, 34
тери кургап баштаган учур. Гиалуронкаң азайып баратат тердечи. Гиалуронкаң азайып баратат, коллаген, эластин азайып баратат. Ошон үчүн сен чаптай бересиң. Жакшы крем болсо сен мынча чаптабай каласың. Тери өзүнөн өзү эле нымдалышат. Өзүнөн өзү иштеп жатат. Анан жакшы препараттар керек. Айылда жазайсыз деп коет. Жазаш керек. Жо негизи эле мен Жазайлы. бизде жасабасаң деле, но жазаш керек. Жазайлы. В любом случае жазаш керек, потому что мына менин деле терим азыр мен 30 каякта 30-40ка чыгам боюнку да. Чын эле 40ка чыгат экен. Барган сайын мен кандай препараттар менен кармабасам деле болбой эле жука Ылдый түшөт. Мен ошон байкадым да, дене ылдый түшөт экен. Дене ылдый түшөт, тери жука. Дене ылдый түшөт экен. Сеники баары жакшы. Мына азыр караганда для твоего возраста идеально баары жашынакай. Бирок тери менен иштеш керек да. Айтып атпайсың, кургап атат, тинтип атат, мынтип атат. Анан мындай внешне көргөндө да ичинде кургактык сезилип атат да. Ооба, ооздорум бүт кесилген. Теринин сапатын иштеш керек. Раз, экинчиден гиалуронка ичиш керек еще. Үчүнчүдөн витаминдерди ичиш керек. Эже гиалуронканы ичип алып, анан кийин таза эле суулар чыкпай мактан эже. Мом деп потайсыз. Гиалуронка бар, гиалуронка болуп туруп калбайт да. Ал болгону гана бир нече убакыт эффект берет. Коррекция кылып койсо болот. Меники бүт жыттуу, ароматизу. Аны да жыттарын да тандайм. Очень сладкийлерди мен убираю. Аябай свежий, прохлада, ооба. Свет, момда светлону да жакшы. Кийимдичи, кийимди. Вот сейчас розовый менен келдиң, э? Бул яркий цвет. Яркий. Ооба, бул яркий цвет. Анан мен өзүм бледныймын да. Бледный деген себеби бар. Каным аз. Дайыма каным аз. Өзүм сарымын. Көздөрүм да кара эмес. Көк. Мындай сарым да, агышмын. Агыш өңдөргө постельный тона не всегда подходит, да? Да, подходит, когда надо, да. Надо это тоже уметь преподнести, да. А если не умеешь, жөн эле кийип алсаң баягы байкуш, азап көргөн бир байкуштай көрүнөсүң да. Мисалы мен үчүн. Байкушум дейт да. Мындай бир вид өзүң бледный болуп турсаң, бледный оттеноктор погашать этет да. Анан мен ошо стараюсь яркий тона. Нам ноуда эле мисалы красивый цвет, яркий, красный, молодежный. Кийимди каяктан аласың? Кийимди азыркы Кудайга шүгүр менин атым өзүмө кийим алып келип берет. Менин атым көп фирмалар менен иштешет. Жакшы фирмалар менен иштешем. Мен мисалы Скандал деген бутиктен уялбайм. Ушунчалык сапаттуу кийимдери. Лера. Лера. Мен аны жакшы көрөм. Прекрасная женщина. Лера, я вас люблю. Лерочка. От меня тоже привет. Мен да Скандалдан кийим. Аябай. Ну, эми сиз түшүндүңүз да. Классика, она всегда в моде, билесиз аны. Классика. Жок, мен классикага көп жакын эмесмин. Я люблю, чтобы у меня тело дышало. Я люблю... Нет, не спортивный. Я люблю... Casual. Я люблю, чтобы у меня тело дышало, да. Биринчи хыбыга жакын. Синтетикадан мен тутунуп өлүп кетем. Опять аллергия. Кул кийесиңби? Кабыл кийем, бирок не всегда. Апаң толукпу? Апам, атам толуктарга кирбейт, бирок өзүнүн возрастына улгайган апа, атага кирет да. 74 года эмне. Всегда. Жолдошуң дагы спортсменби? Спортсмен, кайнатам волейболист, спортсмен. Но азыр үй бүлө багыш керек. Анан көрүп басканга аракет кылат. Ден соолугу да жакшы, ушундай экөөсү чырайлуубуз го. Философиядан алыстасак, ден соолукка кирсек. Ден соолукка кантип кам көрөсүң? Мына мен Асема, мен ден соолугумду моинтип карайм, мен профилактический осмотрга барам. Же мен вообще карабайм, мен жабан гана спорт. Жок, мен өзүмдү жакшы көрөм. Мен эч качан мен сиңбейм. Мен эч качан мен сулуумун деп айткан күн болгон эмес өмүрдө. Мен өзүмдү сулуу эсептебейм. Бирок мен өзүмдү аябай жакшы көрөм. Мен өзүмдү аябай сүйөм. Мен өзүмдү ушунчалык сыйлайм. Себеби дегенде мен ушундай кичинекей болуп мен көп нерсе жасай алам. Мен өзүмө ишенем. Мен колуман оор нерселер келет. Эркек жасай албаган нерселер келет. Понимаете, мен физический жактан дагы, барлык жактан да мындай чыйракмын да. Анан мен өзүмө ишене алам да.
Анан мен ошол себептен өзүмдү аяп, өзүмдү жакшы көрүп кетем да. Анан өзүм суктанып, өзүмө салым кошом да. Мен өзүмдү баккым келет. Мен өзүм почкилеримди карайм. Мен постоянно профилактика кылам. Биз бетти кантип карасак, биз башка жактарды да ошентип карашыбыз керек да. Мисалы мен илгертен бери өзүм проблемам бар. Мен по-женски төш жактан. Эми мен ошол нерсени аябай кылдат мамиле кылам. Канча жолу барасың? Канча жылда 3 жолу барам. Мамологко жылына 3 жолу барып көрүнүп УЗИ тартырасың. Ооба, 2 высшее образованием бар адаммын. Мен бирөөгө оорчулук алып келгим келбейт. Мен бирөөгө кайгы, муун алып келгим келбейт. Мен балдарымдын үмүтүн актагым келет. Балдарым менден эмнени күтсө, мен ошончолук нерсе кылып бергим келет, мен жашагым келет. Өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек. Убагында алдын ала врачка барып турушубуз керек. Турам. Бул нерсе эч качан проблема алып келбеш керек. Эртең дебешибиз керек. Бул спортту мисалы эртең дешет го, кээ бирөөчү. Жок, бул ден соолук тараптан эч качан өзүбүздү эртең деп койбошубуз керек. Эмес үчүн ол эле мени жаман көрүп калабы, билбейм да. Бирок Жок, сен ачыксың, аябай ачыксың. Мен мисалы мен сени түшүндүм. Айсаны сен деле түшүндүң го, Бүгүн кыздар сулуулук жөнүндө, ден соолук жөнүндө, үй бүлө жөнүндө, аялдык максат жөнүндө көп сүйлөштүк. Асеманын сулуулук сырларын билдиңер, Мен деле эми профессионалдуу алып баруучу эмесмин, суранам. Журналистмин да, мен журналист эмесмин, мен дарыгермин. Мен сулуулук дарыгеримин. Ошо Асемага көптөн бери кызыгып жүргөм. Чын эле сага кызыгып жүргөм, Инстаграмдан карап, такие фотографии, ушунчалык сонун, ушунчалык. Я же художник, я художник. Көрүнүп турат. 9-класста Казакстанга художественное училище тапшырганда ата-энем кое бербей койгон. Анан баягы өзүм түпкүрүмдө художницамын да. Анан мен спортсмен, художник, спортсменка, комсомолка, красавица. Сүрөт тартканда дагы баягы көп учурда мынтип айтышат да, фотошоп. Фотошопсуз анда сүрөттүн көркүн чыгара албайсың. Өзүңөр деле көргүлө, мен заделать этпейм. Болгону толтура сүрөткө түшөм. Ошонун арасынан чыныгы жакшы чыккандар болот. Жакшы чыгып, анан ушундай правильный ракурстар, свет жакшы түшүп, анан фигураң уже профессионалбыз да, уже билесиз. Кандай чыгарып, кандай движение кылсаң сонун көрүнөт дегендейчи. Анан ошонун баарын жасап туруп, тандап туруп, анан кийин ошол сүрөттүн көркүн чыгарыш үчүн эле боек кошуп, керектүү жерлерин алып, мындай көрүп берип коебуз да. Ошондо сонун сүрөт чыгат. Как раз эмки суроого жооп берип койдуң. Инстаграмдагы сүрөттөрүң каяктан чыкты эле, аябай сонун деп айтат. Анда дагы жашоону сүйүш керек. Ооба. Жашоону сүйүш керек. Көзүңдө от жок болсо, арамчылык, эки жүздүүлүк, көзүңдө көрүнүп атат да. Дегенде делечи комментарийлер кетет. Жок, мен эчкимге тийишкен жокмун. Негиз айтам да. Мындай көздөр билинет да. Чын көз баарын айтып турат. Билем. Көздүн туптунугу, агышы, мындай бир эчкимге көз каранды эместиги, сулуулугу, амне пофиг деген сүрөттөр, мисалычы, бул уже ошол эле билинет да. Жок, баягы мен эчкимге тийишим келбейт да, бирок өздөрүнө алып эле бирдеке болушат да, кыйналышат да. Мен эчкимге тийишпейм. На самом деле болгондой айтам. Мисалы, момундай кыздар бар да. Жана мультик бар го. Зеркальце мое скажи, да, кто красивее деп. Баягы ушундай кыздар бар, аракет кыла берет, өздөрүн аябай түм эле ушунчалык эң биринчи болгусу келет дагы, бирок адам сезет да. Адам, көрдүңүзбү? Мындай отталкивает этет да. Где-то что-то, все равно, да, этот человек перебарщивает да. Жөнөкөй болсо, адамга, ошол адамга тартылат адамдар. Андай кишилер аз азыр англисче диплом жазган. Эми сүйлөдүк, жакшы эле. Экинчи языгым ошо японский. Андан кийин ошо сүйлөйсүң японча. Сүйлөйм, нан таап алам.
бирок уже канча мына практика жок. Английскийди үйрөнүп албай атсам. Мен практика жок, эже английскийимди да унутуп атам, японскийимди да унутуп атам. Биринчи менин высшее образование бул Бибисара Бишеналиева атындагы институт искусствону аяктадым. Атым мындай популярный болуп кетет. Мен билген жокмун, күткөн да жокмун. Мен үчүн удар болду да, мындай күтпөгөн нерсең. Аябай баары эле ушул кино аябай популярдуу болуп кетти. Көрсөтүп атса, же Маштыкова туралы, же уже ошол жактан ломка кетти да. Асема, мен сен менен жаңадан бери канча сөз сүйлөштүк, сен жөнүндө деп ойлоп аттым да. Биринчи бос акында көргөндө, биринчи менен сен жөнүндө впечатление болгон. Анан кийин Инстаграмдан көрөсүң, мындай таанышасың, мындай сүйлөшөсүң, башкача ойлойт экенсиң. А бирок эң биринчи впечатление тура экен да. Кандай? Сен мындай боевая, дерзкая, анан бир аз ошондой дерзкая, чын эле ошондой, азыр мүнөзүңдө ошондой бар экен да, мындай. Чын эле жаман кезинде койсун. Кандай айтсам, мен мындай түз жүрүп, түз айтып, анан мындай четко решениялар кабыл алган. Үйрөнө албайтам моундай нерселердичи. Мындай нерселерди үйрөнө албайтам да. Мүнөзүңдө жок болсо, генетикада жок болсо каяктан аласың? Аракет кылып келатам, бирок ошентсе да азыр интервьюлардан качам да. Кадимгидей качам. Анткени жасалынышың керек да. Жасалынышың керек. Антпесе кандай болгон чакта да анан баштат да ал жерин кыркып туруп Инстаграмга чыгарына башка тема кетет да. Жок, совсем башка тема кетет. Жок, сен балким ошонун менен жагасың элге. Мүмкүн. Баары жасалма, баары эле бүт женственный болбойт. Эгерде ал ичинде жок болсо, сен башка нерсе менен аласың. Анан мен негедир биринчи мисалы адамга мен эч качан тартынбайм да. Сүйлөшүп кете берем. Эми эркекче деп атпаймынбы, эркектер деле жени билесечи, машинени токтотуп алам, ошо машинедеги киши менен урушам, турбайбы очередь. Фильмдин же баягы кинонун сыры ошо жанагы героинянын аты ким эле? Асема да. Асема да, ошо Асеманын ордуна Асема турган үчүн эле популярдуу болгон турбайбы? Тим эле характерин, мүнөзү топ келишкен, ошо героиняга окшош актрисаны тапкан үчүн ошо фильм аябай популярдуу болду. Жок, мен сиздин сөзүңүздү мындай билем, мактаба деп айтат, бирок окшош экенсиңер аябай. Ал жакта негизи Нукура кыргыз кызы бар эле. Эрнест Абжапаровдун айтуусу боюнча, албетте режиссер алдын ала уже представление кылат. Кандай кыз болуш керек, чачы узун, кара каштуу, кара, ушундай кара, типичный кыргыздын кызы. Көзгө төгөрөк, ушундай бир амуду мындай. Анын представлениясы башка болуп, мен келип, баягы ушундай мээм жокто туруп, что делать надо деп барып турдум да. Негизи режиссерлордун статусу бийик болот экен, аларга сүйлөсөм болбойт экен. Андай нерсе жок да. Барып алып, что надо дедим да. Что делать надо деп турам. Барып төрүнө барып отуруп алып турмун. Көйнөгүмдү талтайтып элечи, отуруп алып, а что где что деп элечи. Анан айтып берсе, алар шок, анан кийин айтып берсе, мен шок. В общем, я всех удивила там своим поведением. Ошондой кетем мен. Но атайын эмес. Аткарып берип коюн, болду, все. Болбосо мага караганда, ушундай кыздар барды да, чын айткандачы. Анан мен бирок роль сага жарашты. Аларды көрүп алдым. Кандай болсо да роль сага жарашты. Кичирейип бараттым да, аларды көрөм. Аны эң аягында кирем деп атып. Эң аягында кирдим да. Сенин атың ит мышыктын атына чейин Асема болот деп айткан да. Он прям так уверенно сказал. Өзүң атың Асема. Менин атым Асем. Асем. Нурмалап койгон, Асема деп. Баары эле Асема деп сүйлөшөт, бирок мен өзүм атым Асем. Асем. Казактын аты, өзүмдүн тайнем казак, чистый казак. Өзүмдүн чоң апам өзбек, чистый өзбек. Ошон үчүн сулуу болгон турбайсың. Кан аралашып аралашты. Кан аралаш болсо сулуу болот. Анан ошентип Эрнест агай аркылуу мен аябай ошо киносу аркылуу аябай популярный болуп кеттим. Жакшы, сен аябай сонун сүйлөштүк, билбейм, ачылдың. Мен ачылдым. Ачылдым, молодец. Сонун болду. Сиз менен сүйлөшпөсөк анан каяктан эми ачылдым? Сонун болду, да. Кыздар, конокто Асема. Зачеттен өттүм биши? Өттүм. Мен сизге келем деп. Сиз келесиң, мен сага анан дагы сонун
айтпай эле кой. Мана айтпай эле кыздар, кыздар өзүңөрдү сүйгүлө, жакшы көргүлө, биринчи орунга койгула. Силерден башка эч ким силерди ойлобойт. Эже кечириңиз. Туура айтамбы? Туура. Бул уже жашоодо өтүлгөн нерсе. Силерден башка эч ким силерди ойлобойт. Ооруп атсаңар да силерди эч ким оорубайт. Карабайт. Ошондуктан аял киши күчтүү баарынан. Аял бар, аалам бар. Ааламдын баардыгы бул эне. Ошон үчүн ден соолукта болуңуздар, ден соолуктарыңызды караңыздар. Өзүңүздөргө биринчи салым кошуңуздар. Аянбаңыздар. Сизге да чоң рахмат, ушинтип мени тандап сулуулук боюнча сырларды бөлүшүп кетпедиңиз. Чын айтканда мен уялып атам, менен интервью алып атам. Мен ойлодум эле, мындай интервьюга Соймолду Куматованы чакырсаңыз там Замира Молдошеваны сулуулук дүйнөсүндө деп. Шема менин подписчиктарым сени таңдады. Ооба, стористе отпуск койгом. Разымын да. Башкарга ыраазы болсоң болот. Кыздар өздөрү таңдады, Инстаграмда подписчицаларым таңдады. Асеманы көргүсү келип атат, Асеманын сулуулук сырларын билгиси келип атат деп. Рахмат. Эми бүгүн мындай мынтип чоюлуп отура турган беседа болгон жок, чын эле ачык, жөнөкөй, жөн эле үйдө чай ичип отургандай эле сүйлөштүк. Үйдө ичип албайм. Өтө мындай ыңгайлуу эмес темаларды козгоп койсок кечириңиздер, бирок биз ачык сүйлөштүк, жакшы болду. Бирдеке бирөөнү обижать этип алдык. Ким билет, кээ бирөө мисалы толук киши курсак жөнүндө сүйлөшүп койду, мен жөнүндө айтты дегендей болуп таарынбагыла, эч ким жөнүндө эч нерсе ойлогон жокпуз, биз жөн эле отуруп сүйлөштүк, Эч кимди задевать эткен жокпуз, кыздар. Бул чоң проблема, трагедия өзүңүздөр үчүн. Мени мындай кылды, тиндей кылды деп ойлобоңуздар. Болгону силерге жакшы жардам бергенге аракет кылдык, бирок мен деле мындай өтө шикарный эмес көрүнүштөр болгон жөнөкөй эле нерселер менен колдоном. Анан көбүрөөк басымды ден соолукка коем. Ден соолук болсо, сулуулук да болот. Албетте. Анан Айнур эжеке аркылуу дагы сулуулугубуз. Буйруса. Кыздар, лайк, комментарий күтөм. Дагы ушундай видеолорду атам. Эмкиде кимди көргүңүз келип атат, сөз жазып койгула.